Здравствуйте! В этом видео мы ознакомимся с основными компонентами обучения пониманию. Окууга үйрөтүү процессиндеги маанилүү милдет окуган текстин түшүнүүгө, сөздөрдүн маанилерин, сүйлөмдөгү же абзацтагы ойду жана бүткүл тексттин негизги оюн таанууга үйрөтүү болуп саналат. Текст менен иштөөнүн базалык көндүмдөрүнө ээ болуу менен окуучулар тексттен маалымат ала алышат жана аларды окуу процессинде колдоно алышат. Текстти түшүнүүнүн үстүндө натыйжалуу иштөөгө үйрөнгөндөн кийин окуучулар башталгыч мектептин программасын гана ийгиликтүү өздөштүрбөстөн, алар өмүр бою керектүү болгон көндүмдөргө да, китеп окууга карата сүйүү көндүмдөрүнө да ээ болушат. Бул окууга үйрөтүүнүн бардык процессинин жыйынтыктоочу натыйжасы болуп калат. Окулуп жаткан тексттин мазмунун түшүнүү көп факторлордон көз каранды. Сөздөрдүн маанисин түшүнүүдөн, окуунун тууралыгынан жана ылдамдыгынан, окуучулардын жашоо тажрыйбасынан жана билиминен, окуу убагында эстеп калуу, ойлонуу, элестетүү жөндөмдөрүн колдонуудан. Каждый тип книги требует своего. Ар бир китептин түрү окуунун өзүнчө ыкмасын талап кылат. Мисалы, иллюстрацияланган китептерде визуалдык образдар чоң мааниге ээ жана окуу учурунда буга абдан көңүл буруу керек. Маалымат берүүчү тексттерди окууда, карталарды, графиктерди, таблицаларды окууну билиш керек. Ал эми көркөм адабият жанрларын түшүнүү чыгарманы тереңирээк түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Окуучунун эмне окуп жаткандыгын түшүнүү үчүн окуу максатын аныктоо керек. Биз эмне үчүн окуп жатабыз? Эмнени үйрөнөбүз? Чыгарманы окугандан кийин окулган текстти жеке тажрыйба жана билим менен байланыштыруу керек. Мындай байланыштыруу мотивацияны жана кызыгууну жогорулатат жана текст менен өз ара иштөө шарттарын түзөт. Взаимодействие с текстом. Учителю важно. Мугалимдин чыгарманы тандоого кылдаттык менен көңүл бурушу маанилүү. Китептер окуучулардын жашына ылайык жана аларга кызыктуу болушу керек. Ошондой эле тексттин татаалдыгын окуучунун окуу деңгээлине жараша тандоо маанилүү. Одним из новых компонентов. Окууну үйрөтүүнүн жаңы компоненттеринин бири окуучулардын окуганын түшүнүү стратегияларын калыптандыруу болуп саналат. Түшүнүү стратегиясы бул окуучунун текстти жакшыраак түшүнүү үчүн атайын жасаган иш-аракеттери. Түшүнүү стратегиялары окуганга чейин, окуу учурунда жана окугандан кийин колдонулат. Мисалы, окуганга чейин, буга чейинки билгендерди эске салуу же сюжетти болжолдоо өткөрүлөт. Окулган текстти жыйынтыктоо же мазмунун элестетип жандандыруу окуу убагында колдонулат. Окуучу чыгарманы жана аны түшүнгөндүгүн текстти окугандан кийин жана аны иштеп чыккандан кийин баалайт. Текстти түшүнүүнүн негизги стратегиясы суроолорду коюу. Негизи бардык 3 этапта колдонулат. Стратегии чтения вырабатывают. Окуу стратегиялары башкарылуучу практика ыкмасы менен иштелип чыгат. Биринчи этапта мугалим жакшы окурман кайсы бир стратегияны кантип колдоноорун айкын көрсөтөт. Стратегияны иллюстрацияларды колдонуп көрсөтүү жана түшүндүрүү кийинки практикалык иш үчүн фундамент болуп эсептелет. Бул учурда окуучулар өздөрү мугалимдин жетекчилиги астында ар кандай тексттер менен стратегияларды колдонуп башташат. Под руководством учителя. Например, учитель принял решение, что... Мисалы, мугалим балдарды окутуу үчүн кийинки стратегия катары визуализацияны тандады дейли. Мында биринчиден мугалим демонстрация үчүн текстти тандайт. Ал текстте көзгө көрүнгөн, кулакка угулган жана сезилген жандуу образдар жана ассоциациялар болушу керек. Можно воспринять с помощью органов зрения, обоняния, слуха. Для демонстрации данной... Мугалим бул стратегияны көрсөтүү үчүн окуучуларга тандалган тексттен үзүндү окуп, өзүнүн ойлорун угуза айтып берет. Мисалы, көз алдымда экрандагыдай учкан поезддин элеси пайда болду. Же менин сүйүктүү чымчыгымдын сайраганындай куштун үнүн уктум деп айтса болот. Мындан тышкары мугалим ар кандай окуу стратегияларын максаттуу колдонуу үчүн атайын түзүлгөн графикалык схемаларды колдонсо болот. Экинчи этап чогуу аткарылуучу жана башкарууга мүмкүн болгон ыкма. Бул учурда мугалим окуучуларга окуу үчүн башка үзүндүнү берет. Ал эми окуучулар мугалим көрсөткөн стратегияны жуптарда же чакан топтордо колдонуп көрүшөт. Бул стратегияны колдонууда мугалим дайыма колдоо көрсөтүп, окуучуларга кайтарым байланышын берет. Бул учурда балдар окулган текстти визуализациялоо үчүн графикалык схеманы толтурушу мүмкүн. Акыркы этапта окуучулар жогоруда айтылган стратегияларды башка тексттер менен иштөө учурунда колдонуп башташат. Ошондуктан жакшы тексттер менен китептер окуганын түшүнүү көндүмдөрүн жана стратегияларын окутууда негизги ресурстар болуп саналат. Материалом для чтения с остановками можно... Тыныгуу менен окуу үчүн көркөм адабият текстин колдонсо болот. Бирок кээде маалыматтык текстти да колдонсо болот.
Бул ыкманы колдонуу үчүн мугалим алдын ала даярданат. Тактап айтканда текст тандалат. Аны бөлүктөргө бөлөт. Талкуулоо үчүн окуганга чейин, окуу учурунда жана окугандан кийин бериле турган суроолорду даярдайт. Бул суроолордон башка үй тапшырма үчүн суроолорду жана көнүгүүлөрдү ойлоп табуу керек. Вопросы и упражнения для домашнего задания. В начале урока учащиеся Сабактын башында окуучулар чыгармада эмне жөнүндө кеп болуп жаткандыгын тексттин аталышы боюнча аныкташат. Андан кийин текстти тыныгуулар менен окуу керек. Ар бир бөлүктү окугандан кийин окуучулар сюжеттин мындан ары кандай өнүгөөрү тууралуу жоромолдорду айтышат. Текстти толук окуп бүткөндөн кийин жалпылоо жүргүзүлөт жана окуучуларга үй тапшырмасы. Көпчүлүк учурда чыгармачыл тапшырма берилет. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз бул эки бир тууган. Эми карагыла. Көрөбүз азыр. Эми бул тема боюнча эмнени айта аласыңар? Эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Кана Раят? Эки бир тууган жөнүндө болот деп ойлойм. Эки бир тууган жөнүндө болот деп ойлойсуң. Жакшы. Дагы ким? Мадина. Сен кандай ойлойсуң? Эки бир тууган апасы. Эки бир тууган жана апасы. Баарыңар ушуга макулсуңарбы? Ооба. Ошондой деп ойлоп атасыңар. Бирок оюңар дагы барды. Кана Атамбектин оюн угуп көрөйүн. Эки бир тууган экөө тең бири-бирине жардам берип, жакшы жашаган. Жакшы, азаматсыңар. Эми мен азыр силерде баарыңардын колуңарда текст бар. Ал текстти мен азыр эреже боюнча силер ошол эрежени мен окуганда ошол эрежени сакташыбыз керек. Ал эреже баарыңар үчүн маанилүү. Үзүндү катары окуйбуз. Мен токто деген белги бергенде силер токтойсуңар. Эки бир тууган. Кыргыз эл жомогу. Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жайла иштешет. Уулдары түн ичинде уктап жатканда, энеси экөөнүн тең башында дайыма эки чолпон жылдыз жанып турганын көрчү экен. Токто. Бул чыгарма кимдер жөнүндө болуп жатат, балдар? Чолпон айт. Эки бир тууган жөнүндө апасы. Азаматсың. Дагы кошумча барбы? Актан. Апасы эки бир туугандар эки жер бөлүп берип турган, ошо берген жерди жасап калган. Азаматсың, жакшы отура кой. Энеси балдарынын башынан эмне көрүп турчу экен? Казбек. Эки чолпон жылдыз көрүп. Эки чолпон жылдыз көрүп турчу экен. Азаматсыңар. Кайра улантабыз. Жай өтүп, берекелүү күз келет. Уулдары эгинин оруп жийип, ок майдалап бастырып, сапырып, тазалап, кызыл данын эки жерге үйүп коюп, үйлөрүнө келет. Энеси мал союп, чечкор өткөрөт. Түнкүсүн балдары кезектешип, кырманды кайтармак болушат. Алды менен кичүүсү келип, ары басып, бери басып, жүрүп, агасынын эгинин ташып, өзүнүкүнө кошуп коет. Түн ортосу оогун кезде улуусу кырманга күзөткө келет. Караса, энесинин кызылы көбөйүп калган. Токто. Балдары эмне жумуш кылышчу экен? Мен кана Чыңгыз. Балдары энеси берген жерлерди кырманга барып чалууга кайрышты. Жакшы, азаматсың, Даниэль. Алар болсо майдалап бастырып, сапырып тазалап койгон экен. Жакшы, азаматсыңар. Энесинин эгини кандайча көбөйүп калды? Нурай. Анткени энеси болсо кечинде ары басып, бери басып, анан агасынын эгининен өзүнүкүнө кичине кошуп койду. Эң жакшы, азаматсыңар. Эми чыгарма андан ары кандай уланат деп ойлойсуңар, балдар? Атай.
тиги агасы энеси эгин урдабаган көрүп калат деп ойлойм. Дагы кимде кошумча бар? Атамбек эмне деп ойлойсуң сен? Мен эме агасы көрүп муну эме Кудай колдоптур деп ойлойт деп ойлойсуң. Жакшы, анда кайра улантабыз. Карайбыз текстти. Эдиса карагын. Энимди баба дыйкан колдогон экен. Ошондуктан анын эгини көбөйгөн тура. Кичүүсүнтүп тигини тигин, монумент деп көп жумшачу элем. Ошол эмгегин баба дыйкан билген экен. Эмгеги акталыптыр деп кубанып, таң атаарда үйгө келип, энисинин жанына жатып, уктап калат. Топто. Агасы энисинин жасаган ишин эмне деп жолуду? Никита? Азаматсың, туура айтып атат. Дагы барбы кошумчалык? Кана кыздардан Гүлшат жооп берип койчу, эмне деп атат? Инисине, агасы эмне деп айтты эле? Отура кой, кана актан. Баба дыйкан колдобой турбай ошон үчүн Эгини көбөйүп калган экен деп айтып атат. Азаматсың. Эми кийинки суроону угуп көргүлөчү. Эниси эмне кылат деп ойлойсуң? Эниси эмне кылат деп ойлойсуң, Чолпон? Эниси кайра өзүнүкүнүн кайра чындыкты айтып кайра өзүнүкүнүн кайра агасына кошуп коет деп ойлоп атабыз. Андан ары кайра улантып көрөлү. Кырманды караган энеси келсе, улуу уулунун эгини кыбыр этип кыбырап, бир даны эки дан болуп, улам көбөйүп отуруп, кичүү баласынын эгинине жетип, ага да дан чачырайт. Дан чачыраган сайын кичүү уулунун даны азая баштайт. Ошондо эгиндин көбөйүшү токтолуп, тынып калат. Токтойбуз. Энисинин жасаган иши туурабы? Мадина? Энисинин кылганы туура эмес, анткени агасы өзүнүн эмгеги менен жасады да, анан болсо андан калды. Азаматсың, туура. Агасынын эгини кантип көбөйө баштады. Дагы аман. Энисинин тынчында агасы Агасына эмне кыла баштаптыр? Дагы кошумча барбы? Данил. Анын болсо эки даны бир даны эки дан болуп калган. Азаматсың, туура. Кана андан ары улантабыз. Шашып бушуп аял үйүнө келсе, уулдары дале уктап жатат. Улуу баласынын башында мурдагыдай эле чолпон жанып, кичүүсүнүн башында бир кара ит үрүп турганын көрүп чочуп кетет. Топто. Апасы балдарынын башында эмнелеп турганын көрдүмү ден? Улуу баласынын башында чолпон жолдозду көрдүк. Кичүү баласынын башында бир кара ит турган экен. Азамат. Эми ит үрүп турат дегенди кандай түшүндүңүз балдар? Эмне атай? Ит мындай Алды чемпектен чыгат. Үрүп турганын көрдүк. Ошондой деп ойлоп атасыңбы сен? Айда. Кара ит Үрүп турган да. Бул бириси жаман ишти, ниеттүү ишти кылды. Кара ниет ишти кылганды билдирип турат экен. Кошумча Атамбек. Дагы эми ошол кара ит үрүп турган кара өзүм жаманды билдирген. Азаматсыңар, жакшы.
Кайра улантабыз. Балдарын ойготуп, балам, түндө эмне иттик кылдың эле? Жашырбай айт, деп кичүү баласынан сурайт. Кичүү уулу түндө агасынын эгинин алып, өзүнө кошуп койгонун жашырбай айтып берет. Балам, түндө сен эмне иш кылдың эле? Жашырбай айт, деп улуу баласынан сурайт. Улуусу көргөн билгенин, ойлогонун айтып берет. Андан кийин энеси өзү барып кырмандан көргөндөрүн, уктап жаткан уулдарынын башында тургандарды, кичүү уулунун башында үрүп турган итти көргөнүн балдарына айтып берет. Балдарын токто. Балдары энесине чындыкты айтыштыбы? Адин айт. Апасы болсо сурады. Сен түндө эмне иттик кылдың dedi. Анан кичүүсү болсо айтып берди. Туура айттыбы? Туура айтты. Азаматсың. Энеси аягында эмне кылды деп ойлойсуңбу? Энеси аягында эмне кылды? Чыңгыз. Энеси аягында аларга чолпон жалгыз уулусунун башында турганын, кичүүсүнүн башында карай өлүп турганын Айтып берет. Азаматсыңар. Эми балдар карагачы, бул жомоктон силер эмнени түшүндүңөр? Атамбек. Мындай скрывать этпеш керек экен да. Кана кыргызча эмне дейбиз? Жашырбаш керек экен, дагы. Анан дагы эми жаман жоруктарды кылбаш керек. Ичи тарды кылбаш керек экен. Эмгек менен эми табыш керек экен. Азаматсың, кана Раят эмне деп айта аласың? Иниши эми улуусунун энеси утулган жашырбай айтты. Улуусу кичүүтүн байкеси эми чындыгын ойлогонун айтып бериптир энесине. Анан ошентип энеси көргөн нерсенин баарын эми балдарына айтып берди. Азаматсыңар. Кана эми анда дагы кичине улантып коелу. Мына ошондон кийин кичүү баласы ичи тардыгын коюп, агасына жардам берип туруп калышыптыр дейт. Эми силерге суроо берейинчи. Балдар, ичи тардык, көрө албастык жоруктардан арылууга болот бекен? Айдар? Ичи тардык, жанагындай жаман иш кылгандардан, ошондой жоруктардан арылууга болобу, Даяна? Кана баарыңарга эле ушул суроо. Болот бекен, Силер менен ар бир группа менен ошол оюңарды эки-экиден болуп иштешебиз. Оюңарды жазасыңар. Эмне түшүнгөнүңөрдү оюңарды жазасыңар. Суроолорго жооп бергиле, карагыла. Эмнелер бар экен. Экөөмүштү. Карагыла. Окугула. Бүгүнкү числону жазып койсок болот. Мүнөздөрүн бирөө биринчи каарман ким? Жок, аталышы керек саны. Чыгарманын аталышы. Бүгүнкү текст эмне деп чыгарманын аталышын жаз, бирөөнү эле жазып коесуң. Бүгүнкү Кибет туган. Сен эмне деп жазасың? Иниси дегенде ана балдарын ойготуу. Кана эми бери карагыла, азыркы ар бир экиден иштеп баарыбыз иштедик, Аларда каармандардын аттарын жаздыңар. Анан булардын каармандары окшоштуктары бар экен. Ошондо инисинин, агасынын кандай жакшы жактары бар экен? Азаматсың, инисиники, чоконай, иниси. Иниси чынчыл, башында кандай болду эле? Ичи тар болгон. Окшоштуктары? Окшоштуктары Мадина? Чынын айткан. Экөө тең чынын айтты. Анан дагы отура кой. Чыңгыз. Экөөнүн тең башында чолпон жылдыз карап турган. Туура айтып атат.
Дарика мен айтайын дейсің? Көп эмгектенишип, көп иштешти, эгин айдашты. Жакшы, азаматсыңар. Баарыбызга кол чапыңызчы. Бүгүн көп иштеп атканыбыз эң жакшы, баарыбыз жакшыраак иштедик. Кана эми балдар бери карагыла. Бүгүнкү тема боюнча үйдөн тапшырманы алгыла, дептериңерге жазып алгылачы. Эки бир тууган темасы боюнча сүрөттөрдүн тасмасын түзүп келебиз, жазгыла. Сүрөттөрдүн тасмасы дептериңерге. Сүрөттөрдүн тасмасы бул ошол теманы, бүгүнкү өтүлгөн теманы түшүндүңөр да, түшүнгөнүңөрдү сүрөт менен бересиңер.